Айткылачы, досторум, кыргыз тили кимге керек, улут тилин билели деп айткан сөзгө эмне себеп? Эл туруп, эне тилин унуткан бар, эл безер атка конуп кураткан бар, эненин сүтүн эмип тилин билбей, эненин сай сөөгүн сыздаткан бар, элинин элдигине башын ийбей, эненин дилин билбей, эргүлдөр көбөйдөгө көктөн түшкөн, эли үчүн, энеси үчүн жаны күйбөй, элинин теги жайын сүрүштүрбөй, элинин каада салтын көзүнө илбей, элигип күмбөз көрсө, мечит көрсө, атеист, аталды бийим арсыз түркөй, энчесин талашкансып Бабур баба, эмне эле өчө күчтүү анча буга, уратып тыныштоого Бабур үйүн, арбакка шек келтирип эл алдында, жагынып эл достугун бетке кармап, жанкечти түптүү элди жүрдү алдап, жазасын алды акыры кеткелип, жанын жеп, жан соогалап кайда бармак. Бүгүн 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Мындан туура 25 жыл мурун, тагыраак айтканда 1989 жылы 23 сентябрда кыргыз тили мамлекеттик тил деген статуска ээ болуп, ошондон бери бул күн өлкөбүздө тил майрамы катары белгиленип келет. Андыктан бардык мекендештеримди бүгүнкү улуу майрам менен чын дилден куттуктап кетмекчимин.